Кыргыз-тажик чегарасында курал пайдаланылган окуя катталды. Бүгүн Кыргыз-тажик чегарасында курал пайдаланылган окуя катталды. Бул тууралуу чегара кызматы билдирди. Маалыматка караганда саат 12:20 чамасында Баткен облустун Лейлик районунун Акбосого калктуу конушуна жакын жерде Кыргызстандын чегарачылары Тажикстандын малчыларын байкаган. Алар Кыргызстандын аймагында мал кайтарып жүрүшкөн. Кыргызстандын аймагынан чыгууну талап кылган чегарачыларды Тажикстандын жарандары көңүлгө албай, тескерисинче аскер кызматчыларын көздөй таш ыргытышкан. Чабандардын бири Кыргызстандын чегарачыларын көздөй 2-3 жолу ок чыгарган деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын чегарачылары асманды көздөй эскертүүчү ок чыгарышканда чабандар Тажикстандын аймагына качып кетишкен. Кыргызстандын чегарачылары арасында жаракат алгандар болгон жок. Такталбаган маалыматтарга караганда, Тажикстандын бир жараны бутунан жаракат алган. Бирок коңшу өлкөнүн укук коруу органдарынын кызматкерлери сүрөт гана жөнөтүшкөндүктөн бул жаран кандай жагдайда, качан жана кай жакта жаракат алгандыгы белгисиз. Жакын арада чегара өкүлчүлүктөрүнүн жолугушуусу күтүлүүдө. Учурда Кыргыз-тажик мамлекеттик чегара тилкесиндеги жагдай туруктуу деп мүнөздөлүүдө. Булак Спутник эжи.